Бүгін 22 июль 2012 жыл Биримдик коомдук уюму менен Шихинши эмгек мигранттарына жардам берүү борбору менен бирдикте Кореяда жашап жатканда таза жашайлы деген дебис менен ушул Корея Шихинши шаарындагы көчөсүн тазалоо акциясы жүрүп жатат. Бул акциянын негизги максаты биз Кореяда жашап жатсак дагы өзүбүздүн үйүбүздө өзүбүздүн коробуздай көрүп, ушул жерди таза кармап, жана башка эмгек мигранттарына дагы мисал бололу деген ойдо ушундай акция болуп жатат. Тазалыk üçün. Тазалыk üçün. Birimdik тазалыk üçün. Qaysi mamlakatda jursang o'shani siylash kerak, to'g'ri? Gelmeysen Har bir Qirg'izistonning jizi. Maqtan bileme. Түштүк Кореяда жашап аткан кыргыз жарандары бүгүн биримдик деген коомдук уюмдун жардамы менен уюшкандыкта азыр биз таза коом, таза шаарда жашайлы деген сыяктуу жакшы идея менен баштадык. Аны мына элчиликтен да келип колдоп атат. Азыр консулубуз Маратка сөз берип койсок. Бул корейчтер да өздөрү айтып атат. Биринчи жолу ушундай акция жүрүп атат бизде деп. Биздин коомубуз, биримдик коому Кудай буюрса, эл кылбаган нерседен баштап кылып атат. Бул деген жакшы нерсе. Бул жерде биз жөн эле бул жердин эмгегибизди неме кылган эмес. Ушундай эле Кыргызстанда дагы биздин шаарлар ушундай таза, анан ошо биз дагы бул жердеги шаарлар ушундай таза болсо экен деген нерсени көрсөткүбүз келип атат да. Ошо биздин негизги максат биз тазалык түшөбүз деген акция өтөп бүгүн Кореядагы биримдик коомдук уюму ушул акцияны уюштурду. Жеке өзүмдүн атыман, ушул уюштуруучулардын атынан биримдик коомдук уюмунун уюштуруусуна ыраазычылык билдирип, мындай акция токтобойт, мен ойлойм болуп турат экен. Биз тазалыкты сүйөбүз. Siz таза болсоңуз, биз таза болсок, коом таза дегендей тазалык үчүн иштеп атабыз. Азаматтар, мына бүгүн берге келген ар бир жарандын жүрөгүндө мындай бир мекенде болгон, кай жерде жүрсөк дагы ошол мекенди сүйгөн бир кичине учкундар болгон үчүн баардыгыбыз биригип коомдук, биримдик коомдук уюмунун негизинде ушундай жакшы акцияларды өткүзүп атабыз. Жанатан бери жакшы сөздөр айтылды. Бул акция токтобойт буйруса. Бул биринчилерден болот. Эмкилерибиз чоң-чоң калааларда, чоң-чоң шаардарда мындан да жакшы акцияларды өткөзөбүз. Сен мага сүйлөйсүң. Ийгилик. Бүгүн акция биримдик коомунун нерсинен болуп атат. Төрагабыз Ерлан Мазеков уюштуруп, ушул тазалыкты сүйөбүз деген акция болуп атат. Ошого баарыбыз келип отурабыз. Азыр баарыбыз көчөлөрдү жыйнап кетебиз. Рахмат келгендерге. Кеттик, тазалык. Кеттик. Başına bir kız tadı kızım gördün mü?
막 시작해요. Gelgen mal bak. Bu. 어디야? 키르기즈스탄에서 오신 거 참 환영합니다. 반갑습니다. 네. If they did my advice, I have to do. And at the back, everybody is the social workers, and Yumi is in charge of the multicultural education, and she did elementary school, middle school with foreigners, and she's in charge of the teaching. 저 김혜진 팀장님. 일요일날 12시에 와요. And she's Miss Kim Hejin. She's in charge of the physical 어떤 선생님한테 가요? 8월달 첫째 주 선생님한테 첫째 주 10시에요? And she. 저희 4층 아니 그 층수 같은데 있으니까 보셨거든요. 예. 사람들 러시아 뭐 키르기스탄, 우즈베키스탄은 많잖아요. 다 잘 몰라요 한국 사람. We don't have enough idea. We don't have any idea about that. 러시아만 Russia and Uzbekistan or Kyrgyzstan. Yeah, just Kazakhstan. Just we think, oh, maybe the same in Russia. So you need to, we want you to donate some traditional things. Yeah. And I'll tell my colleagues from Uzbekistan and the sake and the same. I see. 안녕히 계십시오. 안녕하세요. 안녕히 가세요. 아까 표지금 얘기해 주실게요.